Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 1 декабрь туғандар, қыштың 1 күні. Сіздерге Соқұлық районына қараштуу Чаткөл айылынан 24 соток болған жер участок көргөзмөкчүмүн, сатылуучу жер участок. Ал жаққа баруу үчүн сіздер туғандар мынакей Соқұлықтын центральный көчөсү, Фрунзе көчөсү жана Гагарин көчөсүнүн кесилишинен түндүктү карай түз жүрөсүздөр. 1 айыл, андан кийинки катардагы 2 айыл бул Чаткөл айылы болуп калат. Часпиктен Гагарин, Фрунзе көчөнүн кесилишинен түндүктү карай жүрөсүздөр тугандар. Анан айылга чейин шаардан да түз жүргөн маршруткалар бар экен. Могу жерден таксилер дагы жүргөндөр бар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу жер участокуна жетип келип калдым. Бул участогубуздун көчө тарабынан көрүнүшү Ленина көчөсүндө жайгашкан тугандар. Эң эле түндүк чек арасы кечесиздер бул жерден башталат. Түндүк чек арасы, чыгыш чек арасы ал жакка чейин, дарактарга чейин. Батыш чек арасы мына бул Ленина жолуна чейин. Ленина көчөсү көрүп турасыздар, мынакей мондай асфальт экен тугандар. Участоктун жалпы аянты 24 соток. И электр энергиясы бар, суусу бар экен. Уже бул жактан чыгарылган. Үй салсаңыздар, үйүңүзгө киргизип алуу керек. Суу уже үйдүн алдынан чыгарылган бар экен. И мектеп садик боюнча айтсак, мынакей садик ушул эле көчө, мынакей. Ушул көчөнүн аягында мына кичинекей бала келатат, көрүп турасыздарбы? Ошол баланын жанындагы могу эстеликтин жанында садик, контора, бул жагында жөө келген аралыкта мектеби дагы бар. И документи боюнча мынакей кызыл китеби ээсинин колунда экен. Мында келгенде өзүңүздөр ачып карап көрөсүздөр. Мына кызыл китеби. И дагы эмне маалыматы тугандар. Мына ушундай 38 болгон 24 соток жер участок тугандар. Кошуналар, мынакей кошуналардын көрүнүшү башка улуттардан дагы жана башка региондордон, бардык эле региондордон жашагандар бар экен. Буга чейин бул жерде тугандар төрүндө баня болгон экен. Каласаңыздар, негизинен бул жерде магазин, анан ушул баня дагы аз дейт. Каласаңыздар ошол баня кылып иштетсеңиздер деле бул жерде болот дейт. Себеп буга чейин ошол жер ээси өзү ушул баня же магазин салып бул жерде иштетейин деген планды болгон экен тугандар. Эң эле түштүк чек арасы мына могу портер кайрылган жерге чейин болуп калат тугандар. Могу жерге чейин болуп калат. Так, дагы эмне маалыматы? Тынч, негизинен мал менен алектенсеңиздер, мал менен алектенген дагы жакшы жер. Мына кошуналар деле мал менен алектенгендер бар. И балдарыңыздар мектепке өзү ушул айылга жөө эле барып келе алат. Жана тегерек четте полиялар бар. Каласаңыздар полия менен алектенсеңиздер болот. И түз Ош базарына чейин жүргөн маршруткалар деле бар экен бул жерден тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Баасы бул участоктун тугандар сотогуна $1000 сурап атыптыр. 24 соток $24 000 сурап атыптыр. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып дагы толугураак маалыматты ээсинен билип алсаңыздар болот тугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай чоң участок издеген достор менен, туугандар менен видеомду бөлүшүп кетиңиздер. Так, анда мен сендерден коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.